Мурунку вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди 1-май райондук соту бүгүн 9-декабрда чыгарды. Аны кармоо иштерин 7-декабрда УКМК жүргүзгөн. АК пресс агенттигине Зилалиевдин жактоочусу Учкун Каримов билдирген маалымат боюнча, ага тагылган айып декларацияга байланыштуу. Тактап айтканда, Зилалиев мүлкүн толугу менен декларацияда көрсөткөн эмес деп айыпталып жатат. Бирок жактоочу документтерди толугу менен көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Булак турмуш кейже. Убакыт күзгө таяп, бактын жалбырактары саргайып, жашоодогу сапарыбыз карады дегенсип, жерге акырын түшүп, айлана чөйрөгө тоскоолун тийгизип утка элешет. Алыс кайылдан шаарга келген Бектен карыя жаңы автобекеттен 114 маршруткага отуруп, курдашы Саткындын үйүн көздөй жөнөдү. Ооба, канча жыл болду шаарга келбегенине, кеминде эле 15-20 жыл болсо керек. Зарыл ишиң болбосо, Зардалыда эмне бар дегендей, зарыл иши деле жок. Шаарга келе тургандай. Бул жолу деле келмек эмес. Саткын досу чакырткандан улам кемпирин таштап, өзү жалгыз келген. Анткен менен алыс жолдон кыйналып, кызынын үйүнө барып, мурунку күнү конуп такси менен алып барам десе, курган карыя болбой атайын маршруткага олтурду. Айткандай, бала кезинен көзү корч жана бир көргөн адамдыбы, же малдыбы дароо карегине сактап калган өзгөчө адаты бар. Кыскасы, көргөн нерсени дароо таанып, көзү корч. Маршруткада адаттагыдай эл көп. Эмнегедир эле маршрутканын оң жагында турган орто бойлуу, жашы 20-нын ары жак, бери жагындагы кара тору бала дароо көзүнө илинди. Ал бала эч нерсени байкабай турган орто жаштагы аялдын сумкасына колун салып, капчыгын алганы жатканын көзү чалды да, тиги аялга айтты. Ай келиним, сенин сумкаңдан акчаңды алиги бала алганы жатат, деги байкачы деди. Ушул сөз айтылар менен тиги бала маршруткадан түшүп калды. Келин сумкасын аңтарып, акчасы бар экенине көзү жеткенде, карыяга ыраазычылык билдирди. Рахмат ата деп. Эми сумкасын асак болуп, бекем кучактап кармап алды. Ооба, сумкада жердин салыгын төгө турган акча бар болчу. Карыянын көз алдына эмнегедир алиги чөнтөк оодарган баланын элеси кадимкидей сакталып калды. Ушул жашка келгени биринчи жолу көрдү бирөөнүн чөнтөгүн оодарган кишини. Мындай окуяга биринчи жолу күбө болуп, таң калгандан жакасын карманды. Кулагы чалган, бирок чөнтөкчүнү биринчи жолу көрдү. Качан маршруткадан түшкөндө кызы: "Ата, андайларды андай жерде жарыя кылып айтпаңыз. Чөнтөкчүлөр кайра келип кол салгандан кайра тартышпайт. Шаардын тургундары деле сиз көргөндү көрүшөт, бирок айтышпайт. Анткени алар бирде болбосо, бирде кол салып кетишет. Алар жалгыз болушпайт, 2-ден 3-төн топтошуп жүрүшөт." Бул сөздү укканда Бектендин ооз ачылып эле калды. Муна бул элеттик жүрөгү таза адамдын жаман нерсеге ойлобогондугу абалы. Кызынын жанында катары басып келе жатып, ар нерсени ойлоду. Оюнда ушул кантип болсун, кантип бирөөнүн чөнтөгүнө кол салганда дит барат деген ой мээсине кыттай уюп санаа басты. Ал турсун алиги чөнтөк оодарган бала кандай ата менен эненин баласы болду экен деп ойлоно түштү. Ойдон күлүк эмне бар, аңгыча курдашынын үйүнө да келип калды. Эки курдаш кучак жайып, көкүрөк тийиштирип учурашкан соң ичкери кирип, тасмал четинен орун алып олтурушту. Сөз арасында Саткын: "Бектен, баягы сен бир ажалдан алып калган уулума колукту алып берем деп жаттың эле. Ошонун тоюна катышсын деп атайын чакырттым. Канча болду? Шаарга дагы келе элексиң", деди сөз улап. Аңгыча бир чыныдан чай алдыга келди. Саткын дагы сөздү улады. "Эгер сен ошондо уулумду сактап калбаган болсоң, азыр минтип чайлашып олтурбайт элек". Бектен күлө карап: "Ошондо уулуң 5 жашта беле?" "Ооба, карачы канча убакыт сызып өттү билинбей. Мен сага өмүрүм өткөнгө чейин ыраазымын. Дагы жакшы, ошондо уулум менен бирге сен дагы кырсыкка кабылсаң эмне болмок эле? Эр жүрөк экенсиң". Бул сөздү укканда Бектен болуп өткөн окуяны эстеди. Катуу бара жаткан машинанын дөңгөлөгү жарылып, машина жыгылганда ичиндегилердин баары сыртка чыгып, Саткындын 5 жашар уулу машинанын ичинде калган. Бектен ушунчалык ыкчам кыймылы менен машинанын терезесин сындырып жиберип, баланы сууруп чыгып, 1-5 кадамдай басканда машина жарылып күйүп кеткен. Эгер 2 гана секунд убакыт кечиккенде, бала эмне болмок, аны айтып болбойт. Сөз сөзгө уланып 2 сааттай убакыт өткөндө сырттан Саткындын уулу кирип келип салам берди.
бектен баланы ушундай бир башкача көз караш менен карады. Анткени алеги көз карегине сакталып калган чөнтөкчү бала алдында турган эле. Бала дагы карыяны таанып көзүн тартып алды. Саткын эч нерсени байкаган жок. Ал кайра мынтип айтты: "Ушул уулум кемпир экөөбүздү багып жатат. Сен жөнүндө көп жолу айткам. Бектен аяшатаң болбосо, сен азыр арабызда болбойт элең" деп карыя астагана. "Ошондо бекер кылган экенмин" деди. Анткени өз ажалдан алып калган бала мынтип атасы менен апасын бирөөлөрдүн көз жашын агызып, уурдап тапкан акча менен багып жатканына ичинен эзилип олтурду. Ал эми чөнтөкчү бала уялганынан дароо сыртка чыга качты. Мына бул ыпластык бирде болбосо бирде билинип калгандан белги берген. Бектен карыя ол турган ордунан көтөөсүз туруп эле: "Мен кеттим, мындай жерде отура албайм" деп сөзүн туюк бүтүрүп кетүүгө камынганда, Саткын менен кемпири эмне болуп кеткенине таң калып элейип эле туруп калышты да: "Ой деги, сага эмне болду?" дешти бир ооздон. "Аны силерди багып жаткан уулуңардан сурап билип алгыла" деди. "Мени кармабагыла" деп карын төгө үйдөн чыгып кетти. Сыртка чыкканда кызы Саткындын кемпирине акырын гана болуп өткөн окуяны айтты эле, курган Сания уккан кулагына ишене бербей туруп калды. Ал эми Куланбек эмне болуп кеткенине таң калып, 2 күн үйгө келе албай көчөдө калды. Толгондон өзүн аман алып калган карыянын алдында күнөөсү ачылып калганына өкүнүп, эмне айла амал кылууну билбей турду. Болуп өткөн окуя көз алдына тартылды. Карыя сумкага кол салып жатканын көрүп, ушундай бир башкача көз караш менен караганын эстегиси келбей, баягы кичине кезимде мени машинадан аман алып калбай эле койсо эмне деп ойлоп кетти. Эми атасы менен апасынын алиги карыянын жүзүн кантип карайт, маселе мына ушунда болду. Саткын кемпиринен болуп өткөн окуяны укканда денесин таштап шалдырап эле олтуруп калды. Уулунун жоругуна ич ачышты. Көрсө ал ыплас акча менен бизди багып жаткан турбайбы деп, бул жерден курдашын күнөөлөмөк турсун, кайра анын алдына шагысынып, көзү караңгылашып кетти. Бул жаман уулдун ата менен энене жер караткандагы бир